бүгүнкү күндө эми колдоо болуп атат сиздерге. Урматтуу президентибиз өзү көзөмөлүнө алып, сиздердин ушундай бүгүнкү күндө бизге мына ката кетип калыптыр деп атасыз. Демек, онда анча-мынча сиздердин маалыматыңыздар жогорку жетекчиликке дагы ушундай ката барып атат. Анан ортолукта нааразычылыктар жаралып атат. Туурабы? Кандай баалайсыз өзүңүздөрдүн ишмердүүлүгүңүздөрдү? Туура айтасыз, урматтуу Алишер Абдуллаевич. Эми бул боюнча да чара көрөбүз. Жалпысынан айтканда биз борбордук аппаратта элек адам ошол эле кезде улуттук агенттикке МЖ борбору байланган. Экинчиси бул жанагы эркин экономикалык аймак. Ошондуктан сиз айткан боюнча иш чара көрөбүз. Ал боюнча кечирим сурайм өзүм. Жок, эми көрөбүз бир кишини крайний кылбагыла. Бул жерде калган ал болбосо башкалары деле, же болбосо бул түзмө-түз сиз жетекчилик алгандан кийин сизде деле маалымат болуш керек да өзүчө. Сиз бир кызматкер менен же бир начальник отдел менен чара көргөн менен маселе чечилбейт. Ошондой эске алып койсоңуз. Жарайт. Анан сизге мындай кыскараак жооп берсеңиз, бизге келген инвесторлор бардыгы сиздерге реестрге катталабы сиздерге? Бизге келгенде кайрылуу менен келгендер катталбайт, анткени биз алар менен документация жүргүзөбүз, бирок эгерде инвестициялык келишим түзгөн болсо ал катталат. Жок, мисалы кээ бир министрликтер менен эми ичара өздөрүнчө иш алып барып атса, сиздерге ошол министрликтер түзмө-түз маалымат берип, бул суроону эмне себептен берип атам? Биздин эми чоң болобу, кичинекей болобу, кандай болбосун инвестор. Биз эми инвестор келгенен алардын укугун коргошубуз керек да. Туурабы? Эми кайсыл тармак болбосун? Азыр биздин жогорку жетекчилик айткандай, күндөн күнгө күн санап өсүп атат инвесторлор. Анан ошолорго шарт түзүп беришибиз керек да. Мен бир эле мисалды айтайын. Мисалы мына Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы менен келишим түзүп иштеп аткан инвесторлор ыйлап жүрөт көчөдө. Эми ошого мисалы мамлекеттик ишкана болгондон кийин ошол Кыргыз көмүрдүн жетекчилиги түзмө-түз бардык иш кагаздарын дайын кылып туруп колуна бериш керек да, алар только өзүнүн жумушун жасаш керек. Ага Кыргыз көмүр жоопкерчиликтүү болуш керек. Сиздер координация кылсаңыздар, мисалы эми жок дегенде 4-5 миллион долларлык акчасын салып атат. Анан эми кайрадан эле аларга иш козгоп, укук коргоо органдары инвесторду эмне себептен кыйнаш керек? Бул кандай түшүнсөк болот? Ошол боюнча маалыматыңыз барбы сизде? Туура айтасыз, Алишер Абдуллаевич, биз деле могул эми жалпысынан улуттук агенттик түзүлгөнүнө 2 жыл болду. Биз анализ жүргүзүп, ошол максатта мен жана жогоруда айткандай 16 декабрда биз негизги максат ошо сиз айткандай жалпы министрликтерди, жалпы багыттагы иштеп аткан ошо көмүр багыты, энергетика багыты бардыгын чогултуп, бирдиктүү саясатты жүргүзүү боюнча биз семинар өткөзүп, бир тартипке салабыз. Сиз айткандай жогоруда ошол эле кезде инвестор бир эшик менен кирип, бир эшик менен чыгыш керек да. Ошондуктан улуттук агенттик ошондой милдеттенмени өзүнө алып атабыз. Ошондуктан биз жана жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүнөн баштап министрликке чейин бардык орун басарларды чогултуп, аларга ушундай түшүнмө берип, аларга биз жанагы жол картасына дайындап койдук да. Инвестор келгенде кандай жумуштарды алып барыш керек, анан биз менен кантип тыгыз байланышта болуш керек боюнча ал жумуш алып барып атабыз. Рахмат. Ошого сиздер мисалы кээ бир жанагындай майда кичинекей иш кылган инвесторлорго көңүл бурбай атасыздар да. Алардын количествосын көбөйүп кеткенде сиздер таап келген, сиздер келишим түзүп аткан чоң инвесторлордон көлөмү боюнча чоң алардыкычы. Ошого дагы көңүл бурсаңыздар, сунуш катары. Ар бир министрликтер менен иш алып барсаңыздар, кандай гана келишим болсун, сиздер мындай үстүртөн көзөмөл кылып коюңуздар, анткенде жардам бере аласыздар. Эми сиздерде мисалы укук бар, мисалы кандай гана маселе болбосун, ошол тиги министрликтин өзүндө ичара кандайдыр бир коррупциялык схемалар болсо, эми сиздерге даттана турган бирөөгө барыш керек да, азыр кимге барышын билбей жүрүшөт. Айласыздан бизге кайрылып атат. Анан эми биз эми аманат сөздү сиздерге жеткизип атабыз. Ошого да бир көңүл бурсаңыздар. Керек болсо мен түзмө-түз жөнөтөйүн сизге. Рахмат.